Мурунку жахилия доорунда адамдарда ушундай бир кылык болгон. Чындыкка болобу же жалганга болобу өзүнүн тайпасындагы, өзүнүн жамаатына, өзүнүн тобунда адамга мындай бир чектен чыгуу менен мамиле кылган. Бизде жана фанатизм менен, таассуп менен деп коет го. Кызылгандуулук калдырып, ушул нерсени да Аллах Таалам баяндаган. Таассуп деген бул шариатта жаман көрүлгөн нерсе. Мындайча айтканда, сен жалганды билип турсаң деле, ошол жалганды колдоп кете бересиң. Чындыкты билип турсаң деле, чындыкты колдобой, жалгандай кылып жүрө бересиң. Ага себеп текеберчиликтин айынан, көкпеттиктин айынан. Себеби ал чындык сенин напсиңе каршы туруп калды. Эмнеге жалган деп баяндабай койдуң? Себеби ал жалган сенин жакшы көргөн жамаатыңдагы адамдар же сенден чыкты, же сенин тайпаңдагы адамдардан болду. Мындайча айтканда, жакшылыкты көрүп жарыялабайт, жамандыкты көрүп тыйбайт. Мына ушул нерсени жахилияда белгилүү абалдардан болгон. Жана ошондой эле зулум кылууга дагы ашынып, чектен чыгып мамиле кылат. Мисалы, бир адамды бир ката көрүп кала турган болсо, ошол катасына чейин чегинде мамиле кылбастан аны жек көрүп, адилетсиздик мамиле кылуу. Айтор өзүнүн көмөчүнө гүл тартат деп коет го бизде баягы. Мындайча айтканда, өздөрүндөгү адамдар болсо, кемчилик болсо көрбөйт, өзүнүн жамаатында эмес адам болсо, туура болсо да туурасын көрбөйт, өзүнүн жамаатында жалган болсо аны да көрбөйт. Аллах Таалам Куранда Майда сүрөсүнүн 8 аятында айтат: "Вала яжриманнакум шанаану каумин алла та'дилу". Силерге бир коомго адилетсиздик мамиле кылып салбагыла деген. Мындай бир коомду жаман көрүп калдыңар. Бирок ошол жаман көрүүнүн артынан адилеттүүлүктөн тайып кетпегиле. Алардын акысынан чегинен чыгып кетпегиле дейт. Керек болсо ал душман болсо дагы. Достор менен болобу, душманың болобу, сен жакшы көргөн адамбы, жаман көргөн адамбы, шариат адилеттүүлүккө чакырат. Жаман көргөн адам деп жалганды жаланы жаап, жакшылыгын көрбөй, жамандыгын ашырып, адилетсиздик мамиле кылбаш керек. Анам сүрөсү 152 аятында Аллах Таалам айтат: "Вайда культум фа'дилу валау кана да курба". Эгерде силер сүйлөсөңөр, айтсаңар, адилеттүү сүйлөгүлө. Ал жакын адамыңар болсо дагы. Кээ бир учурда адам мен жакын адам деп, жакын адамдагы кемчилик күбөгөтүүдө, же ошону айтууда дагы бул менин адамым да жакын адам деп чындыкты айтпай коет. Ошонун көңүлү үчүн деп жалганын жашырып коет Аллах сактасын. Мына ушул жахилияда болгон. Же болбосо катасын айтпай, баяндабай жүрө берет. Себеби ал жакын адам. Жакының болсо дагы адилеттүүлүктө бол. Адилеттүүлүктү айтуудан тартынба, тайманба деп атат да. Ниса сүрөсү 135 аят: "Я юхалладина аману". О Аллахка ыйман келтирген адамдар, силер көп өткөндө адилеттүү болгула деген. Ушундай чакырыктар. Ал эми жахилияда айтканыбыздай, адилеттүүлүктөн тайып, өздөрүнүн жамаатына ылайыкташкан гана адилеттүүлүктү түшүнүп алган да. Жалган болсо да өзүнүн жамаатындагы адамбы, өзүнүн тарабындагы адамбы, аны көргөн эмес. Чындык болсо дагы ал өзүнүн жамаатында эмеспи, аны жалгандай көргөн. Сен менин досум эмес деп адилеттүүлүктөн тайып, душманчылык кылбаш керек. Мына жахилия ушундай нерсе менен таанылган. Биз керек болсо өзүбүзгө дагы, жаныбызга дагы, жакыныбызга дагы, досторубузга дагы, ким болбосун так адилеттүү мамиле кылууга буйрулганбыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухариде келген хадисте айтат: "Унсур ахака залиман ау мазлуман". Сенин бир мусулманга ушундай жардам бергин, ал залым болсо дагы, мазлум болсо дагы деген. Мындай айтканда, зулум кылуучу болсо дагы, зулумга дуушар болсо дагы. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, биз билебиз эгер мазлум болсо жардам берүүнү. Бирок кантип жардам беребиз зулум кылып аткан адамга" деген. Ошондо айткан, зулум кылып атканынан тыясыңар, тососуңар, тоскоол болосуңар. Мына ошол нерсе жардам деген. Мындай айтканда, зулум кылып аткан адамга зулумдан тосуу, осуяттап, баяндап. Кээ бир адам зулум дегенде эле ойлойт, бирөөнү уруп атат, тепкилеп атат деп. Кээде мажлисте отуруп каласыз, бирөөгө сиз тааныган адамга эле кур жалааны жапкан болуп калат. Ошону сиз так билесиз. Билип турсаңыз деле унчукпай отура бербеш керек. Ошону коргоп, айтып, түшүндүрүп, баяндап,
кээ бир учурда жакын эле адамыңыз бир адашууда туура эмес түшүнүктө жүргөнүн билесиз. Эми буга айтып койсом дагы эмне дейт, балесине калбайын, кой деп жылдап жүрө берет. Сиз адилеттүү болгон жоксуз. Ошондогу бир катаны көрүп баяндап койгон жоксуз, жеткизип койгон жоксуз. Жахилия да мына ушундай болгон. Мындай жактан жакшылыкты көрүп баяндаган эмес, жамандыкты көрүп тыйган эмес. Өзүнүн жамаатындагы адам туура эмес болсо дагы туура дей жүрө берген. Башка жамааттагы адам туура болсо дагы аны туура эмес дей көргөн. Кыскасы шарият келди дагы бул жолдо кандай деди? Адилеттүүлүккө буйруду.